Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Aqida iliminin negizgi masaleleri Cebrail aleyhissalamның hadisinde bayandalған. Мына ошол hadiste iman 6 түркүктөн турат деп айтылған. Алар Аллахка иман келтирүү, периштелерге, китептерге, элчилерге, акырет күнүнө жана тагдырдын жаман жакшылыгына иман келтирүү болуп саналат. Ошол иман рүкүндөрүнүн түркүктөрүнүн биринчиси Аллахка иман келтирүү. Имандын 6 түркүгүнүн эң негизгиси да бул Аллахка иман келтирүү. Анткени калган имандын түркүктөрү да мына ушул Аллахка иман келтирүүгө негизделген. Анткени Аллахка иман келтирбеген киши калган имандын түркүктөрүнө иман келтирбейт. Периштелер да кайып бир алам, алар тууралуу Аллахтын берген кабар аркылуу билдик. Ошондуктан Аллахка иман келтирбеген адам имандын калган түркүктөрүнө да иман келтирбейт. Негизи имандын бардык түркүктөрүнүн барысы деле эң маанилүү. Бирок ушул имандын 6 түркүгүнө иман келтирбеген адам чыныгы момун болбойт. Момун киши имандын бардык түркүгүнө иман келтирүүсү керек. Аллахка иман келтирүү имандын калган түркүктөрүнүн негизги фундаменти болуп саналат. Аллахка иман келтирүү бул таухид деп аталат. Аллахка иман келтирүү дегенде эмне көздө тутулат? Эмне нерсеге иман келтирсе, ал инсан Аллахка иман келтирген болуп саналат. Аллах Тааланы бар деп ишенип коюунун өзү жетиштүүбү? Же болбосо андан башка нерселерге да иман келтирүү керекпи? Албетте Аллах Тааланы бар деп иман келтирип коюунун өзү жетиштүү эмес. Инсан чыныгы имандуу болуусу үчүн башка нерселерге да иман келтирүүсү керек болот. Мындан келип чыгып, Аллахты бар деп иман келтиргенден кийин дагы эмнеге иман келтирүү керек болот? Ару Аллах Таала бардык махлуктардын Раббиси, бардык барлыктын Раббиси, ар бир нерсенин жаратуучусу, ар бир нерсеге рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, пайда зыян бир гана Аллах Тааладан болот. Жана муктаж адамдын дуасына жооп берет деген маанилерге иман келтирүүсү керек болот. Бул маанилердин баарысын бир гана сөз өз ичине камтыйт. Ал рубубият калимасы сөзү. Рубубият дегенибизде эмне көздө тутулат? Аллах Таала бардык махлуктардын, бардык жаратылгандардын жаратуучусу, жана бардык нерсе Аллахтын мүлкүнөн чыгып кете албоосу, жана бардык махлуктардын башкаруучусу экени болуп, ушул 3 маанини Аллахтын Робби деген ысмы өз ичине камтыйт. Биринчиси ар бир нерсенин жаратуучусу, экинчиси ар бир нерсенин ээси, кожоюну, үчүнчүсү бүткүл ааламды башкаруучу дегени. Рубубият дегенибизде мына ушул сөз ушул маанилерди өз ичине камтыйт. Демек, Аллах Тааланын барлыгы менен бирге анын рубубиятына иман келтиребиз. Рубубиятына иман келтирүү дегенде жогоруда айтылган сөздөрдүн маанисинин баарысы көздө тутулат. Демек, Аллах Тааланын жаратуучу экенине иман келтиребиз. Мына ушул махлуктарды жаратууда Аллахка бир нерсе шериктеш болдубу? Жок, албетте. Анын жалгыз өзү жаратты бардык махлуктарды. Аллах Таала бардык махлуктарга неемат жакшылыктарын берүүдө ага бирөө шериктеш болдубу? Жок, албетте. Баарына өзү жалгыз жакшылык берет. Аллах Таала жараткан махлуктарына пайда зыян берүүсүндө анын шериги барбы? Жок, албетте. Аллах Тааланын ааламды башкаруусунда шериги барбы? Албетте жок. Демек, шериги жок деп иман келтирип жатабызбы? Биз бул рубубият маанисин камтыган сыпаттарды жалгыз Аллахтын өзүнө арнообуз бул таухид деп аталат. Мына ошондуктан таухид сөзү бул жалгыздоо, бир деп билүү дегени. Ваххада юваххиду, жалгыздоо, бир деп билүү дегени. Муну биз таухид рубубия деп айтабыз. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын рубубиятта жалгыздоо, бир деп билүү, рызкы берүүдө, неемат жакшылыктарын берүүдө, башкарууда, тирилтүүдө, өлтүрүүдө шериги жок деп иман келтиребиз. Буга Куранда далилдер өтө көп келген. Кур'аны Керимди ачып эле карасаңыз, башкы бетинде Алхамдулиллахи Роббил аламин деп Фатиха сүрөсүндө мына ушул эң алгачкы аяты Алхамдулиллахи Роббил аламин деп башталган. Ааламдардын Раббиси Аллахка мактоо болсун, алкыш мактоо болсун. Аллах Тааланын бүткүл ааламдардын Раббиси деп сыпатталды мына ушул аятта. Башка бир аятта Аллаху халику кулли шей. Аллах Таала ар бир нерсенин жаратуучусу дейилет. Дагы Аллах Таала Куранда өзүнүн рубубият сыпатына байланыштуу мындай дейт.
İnnema amruhu iza arada şey'en en yaqula lahu kun feyekun. Allah Taala bir nerseni kalasa anı işi bol dep koyot, bolup kalat. Bul Allah'tın жалғыз özüne gana taandык sıfat, bol dep aytуу менен bolup kalуусу, bul Allah'tın жалғыз özüne taandык болгон rububiyat sıfatı. Başka bir ayette Allah Taala mындай дейт: "İnnallahu var-razzaq." Çındыгында Allah'tın жалғыз özü gana rızkı berүүчү zat dep aytылат. Allah Taala'nın mына ушул sıfatlarda şerigi жок dep bilүү, bul tauhid rububiyya dep аталат. Bul birinci iman keltirүү керек болгон нерсе. Allah Taala'nın бар деп билгенибизден кийин аны рубубиятта жалгыздообуз керек. Allahu a'lam.